Кыргызстан Өзбекстанды жеңе алабы? Кыргызстан Өзбекстанды жеңүү үчүн Бириккен Араб Эмираттары бир топ даражадагы акча сумма сунуштаган. Бул канчалык чындыкка жакын? Деги эле мына ушул нерсеге Кыргызстан оюнчулары макулбу деген суроолорго азыр буюрса алдыңкы мүнөттөрдө жооп беребиз. Эгер сиз даяр болсоңуз, акырындык менен мен баштай берейин. Албетте, алгач мен тайпада болуп жаткан окуялар, буга чейинки болуп өткөн оюндардын жыйынтыгы боюнча кыскача айтып өтөйүн. 2026 дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын 3 этабынан орун алган А тайпасы. Бул тайпада жалпылай 6 команда бар: Түндүк Корея, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Кыргызстан, Өзбекстан жана Иран. Буга чейин жалпы 6 тур жыйынтыган. 6 тур жыйынтыгында биринчи орунда Иран 16 упай менен, экинчи орунда Өзбекстан 13 упай менен. Ал эми Бириккен Араб Эмираттары 10 упай болсо, Катар 7 упай, Кыргызстан 3 упай, ал эми Түндүк Корея 2 упай. Ал эми биздин тайпадан биринчи, экинчи орунду алгандар буюрса 2026 жылдагы дүйнө чемпионатында автоматтык түрдө жолдомо алса, 3-чү, 4-чү орунду алган командалар 4-чү этапка өтүп, ал жактан өздөрүнүн бакытын сынап көрүшөт. Ал эми 5-6 орунду алган командалар буюрса эми Азия чемпионаттарынан көрүшүп калышы мүмкүн. Ошол себептен Кыргызстан жок дегенде 4-чү этапка чыгуу үчүн колдон келген аракетин жасашы керек. Анткени Катарда 7 упай, бизде 3 упай. Эртең буюрса Катар 25 март күнү биздин Дөрөн Өмүрзаков стадионубузда конок болуп келет. Ал оюнда жеңе турган болсок, ана толук кандуу мүмкүнчүлүк бар экендигин жалпыңызга эскертип өтөлү. Ошондой эле 20 март күнү Өзбекстанга каршы беттеш. Буюрса Өзбекстан дагы азыркы учурда дүйнө чемпионатынан чыгуу үчүн 1-2 кадам калды. Алар дагы толук кандуу жылдыздуу оюнчулар менен аракетин жасап көрүшөт. Жалпыңызда билгениңиздердей эле Өзбекстанда толук кандуу дүйнө жүзүнө таанымал оюнчулар дагы бар. Алардын бирөөсү албетте Абдукадыр Хосанов. Мына ушул оюнда Кыргызстан Өзбекстанды жеңип берүү үчүн Бириккен Араб Эмираттары акча сунуштады деген сөздөр азыркы учурда интернет айдыңында талкуу болуп жаткан чагы. Ооба достор, бул нерсе жалпылай спорт чөйрөсүндө болуп жүрөт. Болот дагы жана боло берет. Ошол себептен муну эч кандай көйгөй жаратпаш керек. Болгону биринчиден Кыргызстан өзүнүн кыргыз эли жана жалпылай Акшумкар намысы үчүн ойносо, андан кийин мына ушул 4-чү орун менен болсо дагы 4-чү этапка өтүү үчүн аракетин жасоо керек. Жок дегенде тең чыгуу бизге эң чоң жеңиш. Ал эми Өзбекстан курама командасын жеңишти камсыз эте турган болсо, кийинки оюнда Иранга каршы беттеште жок деген тең чыга турган болсо, алар дагы толук кандуу дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан эки команда дагы толук кандуу иш аракеттерин жасап көрөт, жыйынтык жараткандан. Ал эми бул оюндар сатып алат, алгылат, булгат деген Бириккен Араб Эмираттары болобу, Катар болобу айырмасы жок. Болушунча буюрса мына ушул эки командага каршы беттешти жеңишибиз керек. Анткени эгерде буюрса 25 март күнү Катарды жеңе турган болсок, андан кийин Бириккен Араб Эмираттары дагы бизге конок болуп келет. Ал оюнда дагы жок деген тең чыгуу же жеңишти камсыз эте турган болсок, бизде мына ушул 4-чү орун менен болсо дагы кийинки 4-чү этапка чыгууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Андыктан биз Акшумкарга ишенебиз жана аларды аягына чейин колдойбуз. Эң негизгиси биздин Акшумкар кыргыз жигиттерибиз буюрса ар бир оюнду намыс үчүн ойноп беришет деген ишеним бар. Буюрса буга чейинки оюндар сатылган эмес, мындан ары дагы сатпайт. Ошол себептен жалпы Акшумкарга ишенели дагы аларды колдоп берели. Анан дагы эскертүүчү нерсе. Ошол эле Кыргызстан Өзбекстан оюнунда эгерде башкы калыстан бир аз кемчилик эте турган болсо, аны Кыргызстанга же Өзбекстанга төңкөрүштүн кереги жок. Балким бул жерде Бириккен Араб Эмираттары дал ошол башкы калысты сатып алып коюшу мүмкүн. Ким билсин дагы. Буюрса жалпылай Өзбекстанга дагы жана Кыргызстанга дагы ийгиликтерди каалап калабыз. Азия чөлкөмүнөн мына ушундай командалар балким дүйнө чемпионатына жолугушуп калсак, эмне жетсин бул нерсеге.